Adam bilesizби, student болуп жатакан жашап жүргөндө bir bölbөл үйүм болсо деле ошол болот болчу мага дейт. Эртең менен нан алып, кечинде жарымын жеп жатып алам дейт. Же болбосо конокко бир новостройкага барса, элде үйлөрүн көп, мен ушул жерде бир 2 метрге 4 метр болгон кичинекей бөлмөм болсо болот эле ошол дегенде айта турматтуу бир тууганым. Же башка бирөөбүздүн бардыгы ушуна үмүт болгон, менде дейт бир костюмчум болгон болсо жакшы ошону тойго кийип барат элем дегендер бар. Ал эмес өмүрүндө бир эле туфлим болгон болсо мен бактылуу болот элем деп андан башка бакыты калбай калган адамдар дагы бар да. Ошон үчүн жанагы айтылган минимализм, адам эң аз нерсеге канаат кылып жашай турган болсо, ошол канааттануу адам албетте урматтуу бир туугандар бактылуу берекелүү болот. Чыныгы мусулманчылыктын рухунда, мусулманчылык маданиятта азга канаат кылып, ошол дүйнөдөгү аз нерсеге канаат кылып жашоо адамдын бактылуу болуусун шарттай турган болот. Болбосо адам көп байлык болгондо ага каралчу болуп, кээде билесизби, суперге салынып кетип атканда билесизби, тоокторго жемди ким берет, огородду ким карайт, үйдү ким карап отурат, итке тамакты ким берет деп отуруп, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири суперге барбай калат же ошону менен эс алып бүтүп калат. Анткени ошол иттин рызкысы үчүн, тооктуку же болбосо максатында огород помидорду караш үчүн, же болбосо өзүңүз жашай, мага кызмат кылат деген үйгө өзүңүз кызмат кылып эс алуудан куржалак калып калганыңыз эсиңизден чыга элек болсо керек. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз адам баласы жей турган нерсебиз белгилүү, жей турганыбыз белгилүү. Ошондуктан аз нерсеге канаат кыла турган болсок, каниеттен жашай турган болсок, анда биз бактылуу болобуз.